Адре Сынташевна, айтсаңыз, мен да ошо азыр мен астында эле Талап Турдубаевич айтып өттү, баягы суроонун ушуга улай да. Мына бери көрүнүп атабы? Могул мыйзам негизинен туура. Анан президентибиздин дагы жарлыгы чыккан. Бирок азыр жогоруда айткандай эле, азыр айтсаңыз, ошол чынында эле ошол майда мисалы үчүн боор, тряпка, шылабыр жөнөкөй нерселерди мурун алчууда. Туурабы, Родительский комитет деген, бирок аябай чоң жардам болчууда. Болгону ал нерсени кээ бирки мектеп ошол башчылары дейбизби, директор дейбиз, завучу ошолор баягындай башка жолдор менен колдонуп көбүрөөк алып, ошон үчүн ушул нерсе чыкты деп ойлойм да. Өзү ушул нерсе сакталса жакшы болмок да, баягы Родительскийге туура иштелсечи. Себеби чынында эле ар бир ата-эне балага жардам бергиси келет да. Жакшы билим алгысын каалайт. Албетте, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мугалим чөнтөгүнөн чыгара албайт. Ошону сурайын дедим эле да, раз ушундай мыйзамды алып келип аткандан кийин канча быйылкы 25-жылга канча каражат бөлүндү? Бекмурза Аскарбекович. Аскарбаевич. Ой, кечирим сурайм. Бекмурза Аскарбаевич. Мурда сиз туп-туура айтып кеттиңиз, ошол жана каржылоонун жетишсиздигинен, ошо ар бир мектепте кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушинтип ата-энелер баягы жардам берип баштаган да. Бирок азыр ар бир жанагы берене боюнча ар бир, мисалы отурумдук ремонт өзүнчө кетип атат. Керектүү жанагы боордон баштап, керектүү жана тряпка, андай мындай. Рахмат, кечиресиз, кыска эле айтсаңыз, канча каражат бөлүндү? Болду, ошону эле айтып коюңуз, болду. Аны мен түшүндүм, баятан бери айтып атасыз, кайталап атасыз. Мен муну ар бир беренеси боюнча өзүнчө сизге жөнөтөйүнчү. Азыр баарын ачып, ар бир берене боюнча айтып отурбай эле. Жок, ал бөлүндүбү? Мына указ чыкты, жарлык чыкты, ага өзүнчө каражат бөлүндү. Текущий ремонтко 404 миллион. Анан приобретаемые материалы, для хозяйственных целей деп коебуз. Кечиресиз, дагы мен сиз түшүнбөй атат окшойсуз. Уксаңыз мени. Уксаңыз, мен айтып атам, текущий ремонт мурун деле бөлүнүп келген. Мен айтайын деген бүгүнкү күндө ата-энелер ошо колдоп келген жөнөкөй. Ошого кошумча дагы каражат бөлүндүбү же бөлүнгөн жокпу? Ошону эле айтсаңыз. Мен так эле бир мисал келтирейинчи. Мурда канча миң ушундай мектепке болгону 90 миллион эле акча бөлүнчү текущий ремонтко. Азыр 404 миллион бөлүнүп атат. Мына айырмасын эле карап көрсөңүз, эмне үчүн биз айтып атабыз, акча чогултпагыла, президенттин указын ишке ашыргыла деп атабыз. Биз жөндөн жөн эле айткан жокпуз да. Анткени мына 404 миллион болуп атат. Мурда 64 100ге чейин жетпесе, жанагы ар кандай мектептин ишине пайдалуу, мисалы боордон баштап башка нерселерди алганга. Азыр болсо 200 миллион бөлүнүп атат. Рахмат, мен түшүндүм. Ушундай мисалдарды келтирип атам. Түшүндүм. Демек, сиздер ошону көзөмөлдөшүңүздөр керек. Себеби бүгүнкү күндө мына өзүбүздүн эле эжекей агайларыбыз айтып атат, ошол нерсе жетпей атат. Же башка жака бурулуп кетип атат да, ушуну көзөмөлдөңүздөр. Андан сырткары мен сунуш катары могул жерде албетте мен могу көргөн эмес экем. Жогоруда Кундузбек Кошалиевич айткандай, сооп табуу боюнча өзүнүн каалоосу менен бергендерге бир мыйзамды киргизип коюңуздар. Албетте ол жерде мисалы үчүн баласы окуйт. Эгер каражаты өзүнүн жеке бюджетинен ашыкча каражаты болсо берсе эмнеге болбойт? Башка жака деле берип атпайбы? Туурабы? Жолго берип атат, мисалы үчүн мечиттерге кургуу үчүн берип атат. Ушундай кылса болотпу, болбойтпу? Ал эч кандай мыйзамдарда бөгөт жок. Өз каалоосу менен мүмкүнчүлүгү бар болсо, ал жерде эч бир мындай мыйзамсыз деген нерсе жок. Ошол эле ата-энелер комитетин түзүп алып ошондой кылса болот экен да, мыйзам жол береби? Ошондой болуп калат атпы? Жок, ата-энелер комитетин түзгөндө ошо жерден мыйзамдуулукту карашыбыз керек да. Мисалы бул милдеттүү кылып койбош керек да, милдеттүү эмес. Демек, ата-энелер комитет түзүлбеш керек, бирок жеке жардам берсе болот экен. Туурабы? Ооба. Ошону коомчулукка айтып койсоз, мисалы үчүн барганда, бүгүнкү күндө мисалы үчүн мугалимдерге, ошол мектептерге жардам берем дегендерге жол ачык экен демек. Андан сырткары мынабу ички иштер министрлигине
Эгер мына Кудай буйрса мына мыйзам кабыл алынып калса, жарана менен эле чектелеби же аларды мындай эркинен ажыратканга чейин болобу? Кандай болот? Саламатсызбы, Бекмурза Аскарбаевич. Жана да белгилеп кеттим эле, бул кылмыш жаза кодексине карабайт, бул укук бузуулар да. Укук бузуулар боюнча штраф бизде. Штраф менен гана чектелет, жарана менен гана чектелет экен да. Негизинен ошол жанагыны ошо көпчүлүккө туура түшүндүрсөбүз, эжеке агайларга. Албетте мен колдойм, андан убакыт эле болуп калыптыр. Негизинен колдойм. Жакшы мыйзам.